Жаш хирургтардын бири Нуридин Улубелек бүгүнкү күндө номер 4 шаардык ооруканада эмгектенет. Эми гана хирургиялык жолго түшкөн Белек биздин сайттын коногу болуп, өзүнүн алдыдагы пландары, устаты, максаттары, кубанычы менен бөлүштү. Мен өзү Талас областынын Бакайта районунан болом, Кызыл Октябрь айылынан. Шаарга келгенибизге мен 3 жашарында баамдар көчүп келишкен. Ошо союз таргандан кийин бир аз жумуш болуп шаарга келип, шаарда окуп эме болуп калдык. Травматология, вообще медицина эмне үчүн тандадым. Өзүдө деле болгондор андай окуя, жаш кезекте мына поликлиникага врачтар көп барат. Биз деле ошо мүмкүнчүлүк эме болуп врачтар көп барып калдык жаш кезде. Анан бир чын калп айтпасам 5 жашымда өзүмгө тоже мындай болуп карап көрсөм медицина аябай жакшы экен дедим, элдерге жардам берет экен. Эми билбейм, может жаш кезекте көп киши кирет экен, кызык болуш керек деп ошол маселе боюнча именно медицина тармагын тандадым го дейм. Анан кийин любой эле адам медакадемия тапшыргандан кийин ойлойт экен, кайсы тармакты тандасам деп. Ар бир курс сайын чын айтканда кайсы тармакты тандаган аябай өзгөрүлөт экен. Биринчи курста мисалы анатомия сабагы жакшы өтөт, аябай кызыкча болот. Анан кийин ушинтип жыл сайын жаңы сабактар келип, сабактар өтүп. Анан чын айтканда эң негизгиси эмне үчүн травматология ортопедияны тандagaным бул биздин улуу урматтуу агайыбыз болду. Мен анда калп айтпасам мектеп кезимде болчумун. Жанагы өзүңүз деле белгилүү стрекоза деген бир адамга эки тизеси артты карап калбады эле. Дүйнө жүзүндө аябай мындай айтканда биринчи жолу жасалган операция болуп, Сауырбек Арсбекович Чоңойбек биздин академик. Ошо агай жасап ошону көрүп, ушундай агайдай болбосом да ушундай ошо агайдан үйрөнгүм келип атат деп ошо травматологияны тандагам чын айтканда. Ошо азыр агайдын алдында берде иштеп атабыз, буюрса баарды жакшы. Эми биз еще жашпыз айткандай, дагы үйрөнө турган көп нерсе бар. Сиз айткандай көп коллегаларым, курсташтарым чет мамлекетке кетип атат. Алар деле негизи мен өзүм сүйлөшкөн балдар менен алар айтып атат, мен көп нерсени да үйрөнүп, ушул эле өзүбүздүн эле Кыргызстанга келип, Кыргызстанга ушундай жардамыбызды берели деген ниет менен кетишип атат чет мамлекеттер, үйрөнүп келели депчи. Калп айтпасам бир 2-3 курсташым бар. Азыр Россияда окушат, бирөөсү Турцияда окуп атат. Ошо үйрөнүп, жаңы нерселерди үйрөнөлү деп, аны Кыргызстанга киргизели деп. Бизде медицинада кандай 2 жыл ординатура өтөбүз обязательно. Анан кийин операцияга сымал дегенде биринчи күнү киргизет. Бүт анализдерин бар тапшырып бары жакшы дегенде операция киргизет. Ооба, биринчи операциям ушул отделениеде өткөн тоже. Улуу урматтуу биздин заведующийдин алдында киргенбиз операцияга. Анда очечинтез дейт, то есть сөбөктөр сынып калганда ордуна коюп, жана титановый пластина дейт, ошо менен очечинтез кылган. Ал биринчи операция, ассистент болуп кирген. Өзүмдүн негизги биринчи операциям чын айтканда приемный отделениеде кылгам. Анда ординатура кезинде биз өзүбүзгө керектүү нерсе приемный отделениеде больной көп түшөт, ар кандай түрлүү. Аяктан мындайча бизде травматологияда ушинтип айтышат. Үйрөнгүң келсе приемный отделениеге түш, ошол жактан көрөсүң деп. Ал жактан врачтар дагы жакшы тосуп алып келгиле үйрөнгүлө деп биринчи операцияны чын айтканда түндө жасагам. Анда дагы бир аз Байкешка, калп айтпасам фамилиясын унутуп атам бир аз. Колун бир аз тилип алып, сосудтарга жакшы жетпей калып, ошону тиккенимди билем да. Эң негизгиси оюмда калган ушул болду да. Түнүндө эч врачтарым жок, жаза деп коюшту. Колуңдан келген нерсени кыл, мен жалыңда туруп берем дешти. Бирок эчтеке деп айтышкан жок. Ошондо мындай ответственность барын өзүңө алып жасаган аябай жакты. Анан эң негизгиси мага мындай эстеликте кала турган, өзүмдүн оюмда кала турган операция бул баягы эле биздин академик Сауырбек Арсбекович Чоңойбеков менен жасаган экзостоз деген бар. Бир больной Россиядан келет, аяктан авария болуп, башына операция болуп, башынын баарын жасап жакшы, бирок эме кылып, кандай десем, упустили. Жамбаш сөбөктөрүн иштебей калган, көрбөй калышыптыр алар. Анан ал бейтап Кыргызстанга келип, биздин агайга көрүнүп, ушундай баспай жатат, эмнеге кандай деп агай далилдеп диагноз коюп берет, анан операция кылам дейт. Операция тоже агайдын учениктери менен кошо келип түшүнбөй жатканбыз, чын операцияны кандай кылса болот, мындай анча биздин медицина тармагындай да бирге бир кезиктешпейт экен. Китепте бар нерселер бар, анча-мынчасы китепте жок да. Ар бир адам барып туруп именно ушундай кылып сындырам деп сындырбайт экен. Кырсыктап мындай аргандап сынат экен. Бул байкенки дагы китептеги жок нерсе болуп калдыдыр. Интернет тармактарын карасам, андай нерсе
кездешпейт, кантип жасайт деп мындай бир аз коркуп карап турсам, ага келип балдар көргүлө деп туруп жасады. Операцияны абдан жакты. Буюрса ал бейтабыбыз базып жүрөт. Калп айтпасам уже 3 жыл өттү операция болгондо. Жыл сайын чалышып турабыз. Байтапка ошко барганда көрүп, өзүм көзүм менен көрүп, жыргап ушундай ыраазычылык биздин агайыбызга ушундай мүмкүнчүлүк берип атат үйрөнгөнгөчө. Ал эми аталган оорукананын башкы дарыгери академик Сабырбек Жумабеков белектин эмгекчилдигин айтып, андан үмүт чоң экендигин белгилеп, төмөнкүлөргө токтолду. Биринчиден менде Кудайга шүгүр окуучуларым көп. Биздин ушул мекемеде 100дөн ашык жаш балдар, келечекте көп үмүттөндүргөн жаш таланттуу балдар эмгектенишет. Андан тышкары чет өлкөлөрдө дагы менин окуучуларым бир 50ге жакын окуучум чет өлкөдө иштешет. Европада, Турцияда, Россияда, Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда иштегендер бар. Негизинен мен окуучуларыма баймын. Өзүмдүн билген нерселеримди, өзүмдүн көп жанагы ойлоп тапкан нерселер бар. Бизде технологиялар, ошолордун баардыгын ушул жаштарга мен өткөрүп бергенге дайыма аракет кылам. Бүгүнкү күндө ушул биздин илимий борборго биз кандай критериялар менен балдарды тандап алабыз да? Биринчиден, бизде конкурс өтө чоң. Жылына 30га жакын бала бүтүшөт. 30га жакын бала бүтөт. Ушул травматология, ортопедия деген кесипке ээ болушат да. Жана ординатура деп коет, 3 жылдык. Мурун 2 жыл болчу, азыр 3 жыл болду. Ошону бүтүп, анан ушу бизде эгерде вакансия болуп калса, же болбосо аспирантура орун бөлүнүп калса, ошого киргенге аракет кылышат да, конкурстун негизинде. Биз ошондо эң биринчи мен ушу институтту жалаң 5ке окуган, жанагындай жакшы бир өзүнүн акылы тунук, адамгерчилиги бар, анан өзгөчө могу айыл жергесинде өскөн балдарды мен колдоп, ошолорду приоритет кылып кабыл алам да. Шаардык балдарды эмес, айылдан келген. Себеп дегенде турмуш өзү көрсөтүп атат. Мына баарыбыз айылда чоңойгонбуз, айылда өскөнбүз. Айылдан өскөн балдар биринчиден тырышчаак болот, эмгекчил болот, сезимтал болот, адамгерчиликтүү болот. Эң негизгиси жана өзөрлүү эмгек. Бул илим деген бул өтө татаал нерсе. Аны өзөрлүк жол менен жанагы ийнени, кудукту ийне менен казгандай казып, эмгектенсе ошондо гана бир жыйынтыктар чыгат да. Ошондой критериялар менен биз жаш балдарды тандап алабыз. Ошонун арасында Илимбек белекти дагы биз ошентип көп балдардын арасынан тандап алганмын. Дагы айтып коеюн, бул белек бул биздин мындай ошо жаштар өсүп келаткан мыкты жаштардын бир үлгүсү, образеци деп койсом болот. Бирок мындай балдар менде өтө көп жаш балдар бар. Келечекте алар менен дагы мыкты болуп чыгышат, менен дагы күчтүү болот. Бизден дагы ошол келечекке чоң үмүт арттырган мыкты ортопед профессионалдар болушат деп мен толук ишенем. Белектин артыкчылыгы бул өтө жөнөкөй. Биринчиден айылда өскөн бала, экинчиден элпек бала, анан үчүнчүдөн эмгекчил, өтө күнү түнү эле ушу больницада жүрөт. Кечинде мен 9-10 кетсем дагы ушу оорууну тегеректеп айланчыктап жүрөт. Мына ошонун үстүнө мага жагат. Анан так ушу өзүнө берген баягы тапшырманы так аткарган мындай жаш таланттуу жигиттердин бири десем болот. Башы менен ошол башоту менен ортопедияга, травматологияга өзүнүн пациенттерине мындай кирип кеткен, келечекте көп үмүт кылган жаштарыбыздын бири. Мен дагы бирөө айтып коеюн, белекке окшогон мыкты азаматтар менде көп. Мындай балдар көп. Алардын да четине чыгарсак болот. Кудай буйрса, келсеңиздер мен дайыма сизге берип турам, ошондой жаштардан чыгарып элге таанытып тургула. Бир апат түштү, 97 жашта экен. Чын айтканда өзүңүз да 97 жашта экен, абдан чоң деме. Эмне болуп түштү?
перелом шейки-биратет сан сөөктүн моюнча сынып кетиптир. Бул жерди абдан тез кездешет, эмне себептен ал жерде бир аз кан тамырлар эмеси анатомический особенности ушул жерде кулаган деле бейтаптар ушул жерин тез сындырышат да. Анан ошентип апага келип калды. Бизге отделениеге которгонбуз, бирок эмеге каршы 2 күндөн кийин апа өтүп кетти. Бул биз эме деп ойлодук, полиорганная недостаточность, организм полный, мындайча айтканда көп оорулар бар экен, апанын дагы сахардын диабети бар экен, жүрөгүндө бар экен, плюс анда дагы бир аз пневмония эмеде бүтө элек эмес беле, коронавирус дагы. Бирок апаныкы коронавирусу жок болуп чыкты, бир аз пневмониясы бар экен, жөтөлү бар болчу. Бирок общий полиорганная недостаточность деген диагноз болду. Биз жактан биз операция алганга жетишпей калдык. Биз обследование кылып баштаганбыз. Кылып уже диагнозду койгондон кийин анан кийин эртеси күнү ушу этап өтүп кетип атат. Анан кийин абдан кыйналабыз, чын көпкө ойлонуп. Андайлар болот, туугандар менен кантип деп дагы эң кыйыны негизи ушу туугандарга түшүндүргөн да. Кантип айтасың, эмне болду деп. Туугандар дагы түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Тиги бейтаптын туугандары жакшы түшүнүштүү өздөрү деле айтышкан, операцияга барбайбыз, келгенде эле барбайбыз, кылдырбайбыз. Диагноз коюп бергиле, биз алып кетет элек деп эле ушинтип ушундай учурлар болот, кездешет. Биз операцияны азыр только үйрөнүп атабыз. Операция жазайм, анан абдан жакшы жазайм деп чын айта албайм. Мен андай операциялар жасай элекмин. Бизде бардыгы алдыда деп ойлойм. Биз кандай десем, баягы эле ошо 5 октябрдагы площадьта жүргөн милиция тамакта иштеген жигиттер деле бизде эле ант беришкен. Алар деле кайтарабыз, демени карайбыз деп ошондо эле биз деле ант бергенбиз, иштейбиз деп. 5 октябрда иштедик, түнү менен чын бейтаптар аябай көп түштү, аргандалар түштү. Элдин арасынан дагы милиционерлер да түштү, орган структурадагы жигиттер да түштү. Ата-энем өздөрү медицинадан алыс, бирок тай журт жагым медицинага кеткендер көп. Тай атам, тай жем, тай кемдер бардыган ошон. Бирок алар медицинасы айткандай ар бир тармагына кетишкен. Анан кийин ар бири бир жакка өзүнүкүнө тартты. Бирөө стоматолог бол деди, бирөө анестезиолог бол, бирөөсү хирург бол деп медицина академия тапшыргандай эле сразу жүр мен сага үйрөтөм дегендер көп болду, чын андай болот экен. Бирок мен өкүнбөйм, мен абдан сыймыктанам ушундай жакшы аябай специальность тандыганыма. Үйрөнгөнгө бармакмын, бирок иштегенге жок. Үйрөнүп бир ай жанагындай бизде конференциялар көп болуп турат. 1 жыл мурун Шымкентте конференция болду, абдан чоң конференция. Ошол жака барып келдик, көрдүк, каякта кандай операциялар болот экен. Ал жакта почетный президиумда отурган кишилерден бири биздин агай болду, Сарбек Аспекович, ошо биздин больницаны представить этип, бизди абдан таанышат. Канча Грузияга дагы барып келдик, чөт мамлекеттеги конференцияларга бүт баарына каяктан келдиңер дейт сразу эле. Жаш бала болгондон кийин мындай башкача отношение болот экен. Өзүңүздөр да билесиздер, медицина келгенде бизге улуураак врач барбы, опытныраакты бергилечи дегенде калат экен. Антияка барганда деле ушундай кылышты. Жаш балдар булар ким? Мындай врачсыңарбы деп дагы суроолор болду. Айттык, ушундай Кыргызстандан болобуз десек, ким врачыңар, ким үйрөтөт, агайыңар ким дейт. Биздин агайдын атын айтып, Сарбек Арсбекович академик десек, таанып бүт бар эле. Жакшы агайыңар тааныйбыз деп жакшы жылуу кабыл алышып атат. Окууга барып келип атабыз. Бирок иштегенге бир деле иштейм го деп ойлоп атам. Чын айтканда жекеге мен анча деле эме кылбайм. Эмне себептен жеке дегенде биздин шарт, элдин шарты бир аз мүмкүнчүлүгү азыраак болуп атпайбы? Жекеге деген өзүңүздөр билесиз. Бир күн жатканы ал жок дегенде 1000 сом болот. Бир күн жатканы бейтап бир күн жатпайт чакчан больницада. Жок дегенде 5 күн жатат. Жөн эле обследование болгондо 5000 сом ар бир адам деле чөнтөгүндө жок болот деп ойлойм. Государственныйкы мен наоборот жакшы көрөм. Эмне себептен канча болсо дагы бейтап бул жерге келет. Канча жатам десе жатат. Бул жерде бүт баары акысыз болот. Жанагы ОМС боюнча текшерилет, фонд отчисление деп. Ошо бир текшерип, ошого карата акчасы төлөнөт. Бул да жеке. Бул чын айтканда жанагы бизнесмендерге жакыныраак нерсе да. Акча табыш эмеге. Бирок жекенин эмне жакшысы, условиялары чын жакшыраак болуш керек деп ойлойм. Жекелерди 1-2 больницаны көрүп көрдүм, чын условиялары бир аз жакшыраак. Бизге деле чын айтайын калбайт го деп ойлойм.
өзүбүз деле бизде келип кеткенибиз көргөнбүз. Биринчи халат меселесин биринчи халат кийип эмес, биринчи халатты тандаган мезгил го дейм. Эң негизгиси бул жанагы шаарда азыр көп болуп кетпеди халат саткандарды, жанагы бутиктерге чейин болуп кетти. Азыр мындай этикеткасы менен ХБ, синтетика тигиндей мындай бул модель деп анан чын биринчи халатты алганда балдар менен көп жүрдүк. Группалаштар менен жаңы таанышып, халат алыш керек. Биринчи сабак барганда эле халат алыш керек деп анан университеттин жанында 2-3 бутигибиз бар экен. Бизге лайыктап барып, кандайсын алыш керек десек, аякта эжекелер жакшы өткөн, мындайды кийиш керек, бул халат жакшы, мындайды кийме кыл деп. Чын ак халатты кийген бул башкача экен. Жанагы кинодо көргөн, анын алдында кинону көрөсүң да, жана медиктер алып ак халат кийип, мындай түз басып, чепчиктер тургузуп алып, биз да ушундай болобузбу деп мындай өзүнчө ак халат кийгенде мындай сезип калат экенсиң, уже врачмын болду депчи, медаль тапшырганда эле. Ак халат кийгенде бул өзгөчө мындай жакшы сезим. Биринчи көйнөк кийгенде эле го дейм да, может быть, анча-мынча киштергечи. Ак халатты кийип, мындай үтүктөп, аны еще башында биз еще крахмалит этип канча мыгылдык түздөп мындай биринчи сабак барганда ак халатты кийген өзгөчө мындай жанагындай айткандай кумурскалар чуркай тургандай да сезим. Бул мага абдан кандай орусча айтканда шокирующий жаңылык болду го, потому что мен өзүмдү бул агайдын ордунда көрбөйм, чын айтканда, потому что бул агайыбыз мындайча айтканда универсал. Бул Кыргызстандагы менин оюм боюнча бул травматология ортопедиянын атасы деп эсептейм. Эмне себептен канча деген жаңы операциялар кирди, канча деген чет мамлекеттегилер бизди признавать этип баштады травматология немесинен. Билбейм, айтпайм, канча мамлекеттерге чыксаң дагы биздин агай, биздин Кыргызстан десең анча-мынчалар тааныбай деле калышы мүмкүн. Анан агайды айтсаң таанышат экен чын эле. Анан бул агайдын ордуна деген чын мен айтып атпаймынбы, даже операция кыла элекмин, мен только үйрөнүп атам азыр. Андай ойлор бизде пока жок. Ал эми белектин кесиптеши медицина илимдеринин кандидаты Алмаз Кубатбеков белек абдан оор операция жасоочу бөлүмдө иштээрин, мээнеткеч, тартиптүү жигит экенине басым жасады. Белек Нуридин уулу негизи действительно жаш биздин кызматкерлерибиздин бири, иштегенине бир 5 жылдай эле болду. Бирок ушу 5 жылдын ичинде өзүн жөндөмдүү специалист, жөндөмдүү кызматкер катары көрсөттү да. Азыр ушу травматология 2 бөлүмүндөгү жанагы оор травма алган, жана кашка желктин башы сынган оорулар менен негизи ошолор менен заниматься этет. Перелом шейки бедра деп коет. Бул аябай оор травмалардын бири. Операциялардын баарын жасап атат, жөндөмдүү. Практика менен кошо бул илимди дагы чогуу алып бара жатат. Ушу илимий статьялары чыгып атат. Кудай буйруса, бул бизди үмүттөндүргөн жаш кадрлардын бири. Келечекте мен ойлойм, мындан жакшы хирург, травматолог, ортопед, жакшы илимий кызматкер чыгат.